Ипотекалык компания боюнча мамлекеттик ипотекалык компания ачылганда 15-жылы абдан элдин үмүтү чоң болгон чоң программалар менен келишкен. Бирок азыркы күндө анализдеп көрсөк, фактыларга таянып тастап айтсак, ипотекалык компания бүгүнкү күндө эл менен банктын ортосунда ортомчу катары гана ошол жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында жеңилдетилген кредиттерди берүүдө маржа алып пайда алып отурат да. Мисалы маржасы абдан чоң, 2%-дан 4%-га чейин. Бул сумма мисалы үчүн 18-жылы 41 миллион түзгөн, а 19-жылы программасы боюнча булар 85 миллион сомду алган отурат да. Бул деген эми элдин акчасынан пайызга үстөк пайызды 2%-дан 4%-га чейин төлөнүп алып жатышат. Эми булардын функциясын анализдеп көрсөк, биринчи функциясы эмне? Булардын биринчи функциясы ошол инвестиция тартуу. Бирок ошол эле кезде биз тактап көрсөк, ошол инвестиция тартууда маалымдама каттарын, кайрылуу каттарын жалаң экономика министри жана финанс министри аркылуу жиберишет экен да. Булардын андай деле статусу жок экен. Жана чет өлкөдөгү уюмдарга кайрылуу үчүн, финанс уюмдарына. Бул жактан дагы алардын ролу эч кандай жок. Экинчиси, жанакы ипотекалык баалуу кагаздарды чыгаруу боюнча иш алып барып дейбиз. Бирок ошол эле кезде алар алып барган жок. Аны Сенти Андеррайтинг деген компания алып барып жатат да. Бул жакта анын эч кандай минималдуу гана ролу жок десек болот. Андан сырткары булар өздөрү ошо көп кабаттуу үйдү салабыз деп аракет кылышкан. Бирок алардын салган үйүн санап көрсөк, ушул күндө $600 айланат да. $600 бул абдан кымбат. Негизи өздүк баасы ашып кетсе, мен санап бергенмин, сметчиктер менен бул ашып кетсе $400 болуш керек болчу. Бул жактан дагы өзүнүн чабалдыгын көрсөттү, натыйжалуулугун көрсөткөн жок да. Анын үстүнө мынакей турак жай топтоо кредиттик уюмдар боюнча мыйзам долбоору келди. Эгерде биз ушул уюмду кабыл алып берсек, анда такыр эле ушул чындыгында мамлекеттик ипотекалык компаниянын кереги жок. Башка ушул программаны башка органдар аркылуу эле аткарсак, биздин жарандарыбыз 2%-дан 4%-га чейин жана миллиондогон суммаларды эл төлөбөй, пайыздык түрүндө, ал эл төлөбөй аны ошо элге жеңилдемек да. Ушул маселени карап койсоңуздар.